TikTok тиркемесине буга чейин бөгөт коюу маселеси каралган. Ошондон улам биз эл өкүлдөрүнө кайрылып көрдүк. Деги эле бул TikTokко тыюу салуу мүмкүнбү? Алдыда биргеликте сурап көрөлү. Чектегенде аны кандай чектей алат мен түшүнө албадым, бирок TikToктун өзүнүн ким кайсы өзүнө керектүү информацияны көрөм десе, ошо гана чыгып турат. Бирок мен буга чейин өзүм сунушумду бергем, ошо TikTokко чыгып, өзүнүн лицосу менен жанагы сөгүнүп, жаман адаттарын көрсөткөн адамдарды айып пулга салуу менен гана токтотуш керек депчи. Ошондой эле кылган жакшы болмок. Бул эми жалпы эле жолбосу жалпы жаап салыш керек болот. Андан башка бир мындай тыюу салуу маселелери өтө кыйын нерсе бул. TikTok жабыш керек. Себеби TikTokто мен өз көзүм менен балдарга болгон, жаштарга болгон зыянын көрүп атам. Өзүмүн неберелерим, өзүмүн немелериммен көрүнүп атат. Себеби өзүбүздүн жон терибизден өткөрбөсөк, бул маселеге эч ким кайрылбайт. Терс. Эми мен башынан эле айткам, биз ар бир социалдык тармакты жапканыбызда бизде пайда жок. Ошол социалдык тармактарда чындап эле терс нерселер болуп атат. Биз ошо терс нерселер менен күрөшүбүз керек да. Эми TikToктун артынан мисалы канча Кыргызстандын бизнесмендери ошол эле жанагы тамак аш жаатында, жана кийим сатуу жаатында ошол эле TikTok менен дүйнө жүзүнө белгилүү болуп туруп, мисалы өзү жасаган нерселерин сатып атат. Ошол эле TikTok менен белгилүү болуп, канча блогерлер Кыргызстанга 20 миллион, 100 миллион просмотрлары менен бар кыргыздар бар. Алар канча туристтерди алып келет? Ошону миң эле келсе жетет да бизгечи. Биз деген социалдык тармактын өзүн жабыш эмес, ошо социалдык тармактарда тура эмес көрүнүштөрдү жабыш менен арек болушубуз керек деп ойлойм. Нормально эле, мен TikTok көрөм өзүм деле. Негизи тыюу салыш керекпи? Эми билбейм, эгерде ошо TikTok программада өзүнчө ошо TikTokто жана адеп ахлак боюнча сортировать эте турган бир жанагы функциялары болгондо ошолорун запрет кылып койсо жакшы болмок. А так жанагы кээ бир маалыматтарды, спорт маалыматтарын, же болбосо жана башка жакшы маалыматтар көп да. Адеп ахлак боюнча айткан, например, Чубак ажынын сөздөрү бар, Абдышүкүр Нарматов агабыздын, муфтийлердин, ошондой эле Максат ажы Токтомушев, бизде бир уникалдуу жанагы диний аалымдарыбыз бар. Ошолордун сүйлөгөн сөздөрүн уксак болот. Спорт жаңылыктары жана башка толгон жакшы жаңылыктар бар да. Анан кийин кээ бир жанагы адеп ахлакка каршы келген нерселерди фильтрлеп бере турган функциясы болсо жакшы болмок, калтырып койсоч. Менин көз карашым, менин жеке позициям ачык коомду бүт баары алакаңга салгандай болуш керек. Маалыматка кайсы маалымат болбосо ушул мамлекеттин жарандарынын укугу доступ болуш керек бүт жагынан. Ошондуктан тыюу салуу жол менен жакшылыкка биз келбейбиз менимче. TikTok болсо же башка соц тармактын багыттары болсо, бул заманбап коомубуздун жетишкендик. Ошондуктан ушуну туура түшүнүп, менимче тыюу жол менен барбай, тескерисинче бүт баары ачык акын болуш керек. Биздин жарандарыбыз, элибиз жана жаштар өздөрү тандасын. Бул жагынан бул мисалы жаштарга кандайдыр бир залкысы келтирет деп ушундай далилдерди келтирип атат. Бул жагынан биринчиден ата энелерге караша керек. Себеби бул тарбия менен байланыштуу маселелер. Ошондуктан биринчиден аларга жүк катары болуш керек. Экинчиден мамлекетте менимче бүгүнкү күнү башка өтө өзүктүү жана орчундуу күн тартипти маселелер турат. Ушул маселелер менен түздөн-түз иштешибиз керек. Биринчиден социалдык, экономикалык туруктуу жагынан ойлошубуз керек. Бул TikTok деген дүйнөлүк атайын сет программа. Буну тыюу салган менен буну көрө берсе болот. Через VPN менен, VPN деген программа бар, билесиздер. Буну көрө берет. Эч кандай тыюу салса деле министрликте Мәдениет министрлиги каалаган киши көрө берет. Сиздин жеке көз карашыңыз? Мен жеке көзүм буну тыйып кереги жок.
бул ким колдонсо, кимге кызык болсо каалаган көрө берсин. Кимге керек маалыматты ал кирип көрө берет. Айрымдар айтып атат, ушу жаштар ошого кирип бузулуп атат депчи. Бирок биз өзүбүз ошол жаштарга эмне сунуш кылып атабыз? Ошо TikTokко кирбей, биз айткан нерсебизди кылган. Бизде тилибизди алып ошол башка бир жакшы мероприятияларга бара тургандайчы. Эми мектептерибиздин абалдарын караңыз, көпчүлүк шаардан канчалык алыстаган сайын ошолдуктан биринчи ошол TikToктун ордуна биз башка бирдеме беришибиз керек жаштаргачы. Анан кийин эми сен бияка барба, бияка кирбе, муну кылба деп айта албайбыз да. Эми демократияда жашап жүргөндө, конечно, туура эмес, терс көрүнүштөр бар, бирок жакшы жагы да бар да. Жакшы жагы да бар. Анан эмне кылабыз? Бирөө жаман жагын көрсө, экинчиси рекламасын берип атат. Биз кейбир айрым блогерлер жамандайбыз, тиги туура эмес кылат, тиги өзү да дени соо эмес го депчи. Бирок экинчилер келип реклама ошого берип атат да. Рекламасын берип алар айтып атат, демек көрөт. Ошол үчүн TikToкту мен негизи өзүм каршымын. Өзүңүз колдонбойсуз, кирбейсиз. Бирок колдонбойм, бирок мен негизи ушундай нерселерге каршымын да. Эми TikTok боюнча негизи жалпы массалык маалымат каражаттарын колдонгон ар кандай жана Instagram болобу, Facebook болобу, алардын бардыгы бүгүнкү күнү ушул сөз эркиндигинин бирден бир булагы катары эсептелип калды да. Бирок ошол жерде кандай контент болуп атат? Алардын бардыгы жанагы жаш балдарга, биздин бөбөктөрүбүзгө зыяны келтире тургандар сөзсүз жабыш керек деп айтат элем да. Бирок толук түрдө TikToкту жабуу бул бир маселе болсо, ал эми биз бүгүн айрым ушул жаман нерселерди жапканга ушундай мүмкүнчүлүгү болгон технологиялар колдонсо болот экен. Биз ошону колдонуп туруп эле пайдалуу жагын калтырып, зыян жагын алып койсок туура болот эле да. Негизинен жалпысынан ал мындай пайдалуу жактары болсо эмне үчүн болбосун. Ошол эле окуулар боюнча, ошол эле жанагы англис тили үйрөнүү боюнча мен дагы кээ ачып калам. Мисалы, англис тилин же башка тилдерди үйрөнгөнгө бир жакшы бир контенттер болот экен да, аны көрсө болот. Ал эми жаман жактарын аларды жаап коюш керек деп ойлойм. Аларга достукту жаап койсо эле үйрөтүп келе берели деген суноо.